Экинчи бере турган нерсебиз бизде баягы азыркы учурда аябай маанилүү болуп өнүгүп келаткан soft skill деп коебуз го. Мындай адамдарды өзүн өзү сата билүү, презентация кылуу, адамдар менен баарлашуу, негизи эле мисалы башка бир адамды сезе билүү деген сыяктуу толтура сезимдер. Муну биз практикада көрүшүбүз керек да. Муну эмнеге айтып жатам? Мисалы биз баягы командага бөлбөдүкпү азыр, командаларга бөлдүк, проекттерди кылып атабыз. Анан ал жерде биз эмнеге күнүнө 15 мүнөттүк стендаптарды кылып атабыз? Стендаптар мен билем, ушундай программисттерди билем, стендапка кирип жөн эле өзүн кечээ эмне кылганын, бүгүн эмне кыла турганын, кандай проблемалар бар экенин күндө айтыш кээ бир адамдар үчүн, интроверт адамдар үчүн, soft skillдер өнүкпөгөн адамдар үчүн бул чоң проблема. Муну жеңиш керек да. Анан биз ушуну жеңдиргенге аракет кылабыз. Айта албайт. Кечээ эмненин үстүндө иштегенин сөздү сөзгө улап, ошол нерсени башкаларга жеткиликтүү түрдө айта билүү бул көп программисттер үчүн проблема да. Ушул нерсени үйрөткөнгө аракет кылабыз. Анан бир жумада бир сөзсүз түрдө кылган ишин презентация деп атабыз. Бул дагы чоң жөндөм да. Чыгып мен кечээ күнү мына ушундай мен бул жерден бир мындай кээ бирөөнү күлкүмүштүү сезилиши мүмкүн, бирок чындыгында бүт элек проектинин IT'де мисалы үчүн мен заказ алган болсом $10,000 мисалы, $10,000 $5,000 бир бөлүгү бүткөндө барып алып кетишим керек да, мисалы үчүнчү. Бирок ошол бөлүгүнүн 10% бүткөн болсо дагы ошо 10% барып көрсөтүп туруп $5,000 алып кетип калган учурлар болгон да. Бул эмне? Бул толугу менен soft skill да. Мындай кылганыңды мактана билүү да. Ошол кылганды жактай билүү, кылганыңды көрсөтө билүү да. Биздеги балдардыкы көбүнчө мындай болуп атпайбы? Мен мындай эле кылып койгомун депчи. Мындай аз көрөт. Аз көрүшөт да, өзүнүн сонун кылган мисалы страничкасы, дизайны, код жазган коду мынтип айта албайт да, мен мондай код жаздым, 5 саат короттум, түндө уктаган жокмун деген сыяктуу нерселер жок да.